Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 15 март 2026 жыл Билерман Ордо жазгы сериялар 2 тур. Мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайм. Бүгүн биздин Ордого Семетей Амиралиев жетектеген команда келген. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн жогорку лигадагы статусун сактоо үчүн оюн өткөрөт. Эгерде бүгүнкү оюнда команда жеңе турган болсо, анда жазгы сериялардын финалдык оюнуна катышууга укук алат. Анда эмесе команданы Ордого чакырууну баштаймын. Бүгүнкү 2-турда Алмаз Казибеков команда мүчөсү машыктыруучу кесибин аркалайт. Кийинки катышуучубуз Гүлкайыр Пахириддинова, студентка. Кийинки катышуучубуз Мухаммедарын Жоробаев, студент. Кийинки катышуучубуз Шерзат Казимкулов, команданын жаңы мүчөсү, юрист кесибин аркалайт. Азима Рабидинова, 5-чи катышуучубуз, студентка, команда мүчөсү жана команданын капитаны, филология илимдеринин доктор профессор Амиралиев Семетей Манасович. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн жогорку лигадагы титулун сакташ үчүн оюн өткөрөт. Дагы бир жолу кош келипсиздер, Семетей мырза. Маанайыңыздар жакшыбы, команда оюнга даярбы? Бүгүн эми сиздер үчүн жоопкерчиликтүү оюн десек болот. Жогорку лигадасыздар. Сиздердин көз сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу Ордо, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу. Биздин команда адаттагыдай эле бүгүнкү оюнга дагы даярдыкта келди. Буюрса алдыда жакшы оюн көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ийгилик баарыбызга. Командага бир кол чаап коелам да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 2-турду баштадык. Биздин даректерди жазып алсаңыздар болот, экранга караңыздар. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, Ош шаары Алмекет көчөсү 330 Билерман Ордо оюнуна деп почтадан жөнөтсөңүздөр болот. Фейсбукта Билерман Ордо баракчабызга катталып суроо калтырсаңыздар болот. Билерман Чекит ТВ күчүкчө Mail Чекит туруп биздин электрондук тарегибиз жана Инстаграмда Билерман асыңсыз Ордо биздин расмий баракчабыз. Ютубтан биздин Билерман Ордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Биздин башкы өнөктөш бул Барбол. Адал катуу дайыма жаңы гана продукцияларын бизди кубандырып келет. Чоң рахмат бул компанияга, кондитер фабрикага жана дагы бир өнөктөшүбүз бул Таев костюм дүкөнү. Сиздерге жана телекөрүүчү ийгиликтерди каалайт. Раунд эсеп 0-0. Биринчи раунд. Кышкы сериялардан бери мына жаңы келдиңиздер. Семетей мырза 2026 жылы оюнда биринчи оюн сиздер үчүн. Сиздерге каршы Саматбек Каримов Кызылка шаарынан суроо берет. Сиздерге суроо. Дуэль деген сөз кайсы тилден алынган? Семетей мырза кабарыңыз барбы жокпу? Урматтуу алып баруучу, дуэл деген кайсы тилден экенин билбейм, бирок ду деген сөз 2 деген сөз да. Француз тилинен келген. Дуэль латынча дуэллум, 2 кишинин чабышы дегенди билдирет экен. 2 кишинин чабышы. Бул албетте өткөндө дагы дуэль боюнча бир суроо келген. Дуэль бул алдын ала макулдашылган эрежелер боюнча касташкан эки тараптын өздөрүнүн намысын коргоо максатында курал менен чыккан жеке эрөөлүү. Бул адатта аристократия чөйрөсүнө таандык коомдук эрежелер менен жөнгө салынган куралдуу кагылышуу десек болот эки адамдын. Азыркы учурда албетте дуэль көпчүлүк мамлекеттерде тыюу салынган мыйзамдын негизинде. Бирок бүгүнкү күндө Парагвайдын жарандары мыйзамдуу дуэль өткөрүүгө укуктуу экен. Албетте бул жерде дагы эки тараптын биргелешкен кабыл алган шарты жана талабы менен ишке ашат экен. Ошол шартта медициналык маселеге байланыштуу бир жагдай бар экен, урматтуу билермандар. Сиздерге суроо, бул кандай шарт болушу мүмкүн? Кетти минута. Урматтуу алып баруучу, бизде мөөнөт номурда жооп бар экен. Ким жооп берет? Мухаммедарын жооп берет. Мухаммедарын. Агай, саламатсызбы агай? Алып баруучу.
Бул жерде ошол Парагвай өлкөсүндө бул мыйзам бир аз маалыматым бар эле. Бул ошол эки адам эгер ошол медициналык тармак болсо бул кан донорлору болушка макулдугун берип анан ошол дуэлге чыгышкан. 1-0. Эгерде кимиси жазатайып каза болсо дагы канын иштеткенге макулдугун берет экен донорлуккачы. Андан кийин дуэлге чыгарган себеби кимдир бирөөгө ал кан керек болуп калышы мүмкүн экен. Оюнлантылат экинчи раунд. Команданын жаңы мүчөсү деп жогоруда айтып өттүм. Казимкулов Шерзат мырза. Шерзат мырза биздин ордубузга кош келипсиз. Биринчи жолу өнүп жатасыз. Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат, жакшы. Билерман ордого көптөн бери кызыгып жүргөнүңүздү биз билебиз. Биз ойлойбуз жакшы салым кошот деп. Асылбек кызы Мехризада сизерге каршы суроо берет. Учурда медицинада эң коркунучтуу дарттардын бири бул шишик оорулары, опухоль. Албетте онкология бул жерде рак, ушул сыяктуу айкыз дарттар көбөйүп бараткандыгы өкүндүрөт. Ошол учурда табигый жол менен дагы айрым учурларда, айрым мамлекеттерде ушул ооруларды басаңдатуучу бир ыкмалар колдонулуп келет экен. Балким айыккан учурлар да бар экен. Демек, бул жерде кадимки эле биз колдонуп жүргөн көк чай жөнүндө сөз болуп жатат. Көк чай жөнүндө. Чыгыш дарыгерлердин же табыптардын дейлик, мурдагы чыгыш табыптарынын айтымдарында көк чай ушул онкологиялык ооруларды алдын алууда аябай пайдалуу деп эсептелинет экен. Азия мамлекеттеринин арасында кайсы бир мамлекетте көк чайды кадимкидей ушул дарылануу катары дагы колдонушат экен. Бул мамлекет айрыкча чай маданиятына өтө көңүл бурган мамлекет болуп эсептелет жана ушул ооруга чалдыккандарга дагы сунуштап келишет экен. Эми сиздерге суроо. Бул кайсы мамлекет болушу мүмкүн? Япония. Чайны эме Япония. Азияда. Азия деп атат. Азия. Кытай, Азия. Индия десек деле болобу? Мисалы Ассам деген чайлар аябай белгилүү да, мисалы туура Ассам провинциясында чайлар. Чайный церемония бирок көбүнчө Японияда. Япондордо. Анан бирок медицинасына карагандачы эми дары катарында пайдаланып келет. Адам саны көп, медицина алсыз да, менимче ошо табигый эмеге көбүрөөк ыктайтса керек дейм да Индия. Бул өзүбүздүн Өзбекстан деле болушу мүмкүн эмеспи? Булар деле ошондой табып жакка жакыныраак го бир аз. Кытайларда өлкөлөрүндө деп да басым жасап атат. Демек Япония эле дейм да. Чыгыш болгон. Жок, Кореяда Кытайдагы чыгыш Кореяда эмес. Кытай маданияты бар, Кытайда. Кытай болсо бир аз жеңил болуп калбайбы? Кытай же Япония. Япония дейм го дейм. Кытай же Япония. Кытай медицинасы деле койгула. жеңил Кытайга токтобузбу? Кытайга токтобош керек го дейм, а? Тибет же кайсы? Жок. Себете мырза, ким жооп берет? Кайсы өлкө болушу мүмкүн? Урматтуу алып баруучу Алмаз Казибаев жооп берсин бул суроого. Казибеков Алмаз. Урматтуу алып баруучу, биз ошо Кытай эл медицинасы ошол табигый дарыларды көп колдонот деп, ошо Кытай деп эме туура жооп Кытай деп ошого токтолдук. Жооп кабыл алынат. Кытай жана Япония боюнча акыркы точка ушуга токтолду сиздерде. Чай маданияты деген сөзү мен бекер айтпадым. Бул өлкөдө чайды ташып кардарга чай куюп берүү үчүн дагы атайын окуулар жүргүзүлөт. Бул албетте Япония болчу. Япония болчу. 1-1 эсеп. 1-1. 1-1. Асылбек кызы Мехризада телекөрүүчү тарапка бир упай алып келип берди. Тандоодо менимче команда кыйналып калды. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Шерзат мырза, канча жылдан бери мындай көрүп келесиз Билерман ордон? Албетте жума сайын көрбөсөңүз дагы кызыгууңуз канча жылдан бери? Мен көп жылдан бери эле көрөм. Мунугу бир эле Билерман ордону гана эмес, орустардын жанагы Что где когда деген, анан Өзбекстандыкы дагы бар болчу, Заковат. Анан сиздин Билерман ордону дагы дайым эле көрүп
келемин. Жакшы. Бүгүн мына караңыз, студиянын ортосунда отурасыз. Сизде аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар. Мирлан Абдыразаков, Кербен шаары, Аксы районунан сизге каршы суроо берет. Экранга назар салыңыздар. Албетте, асман тиреген бир имаратты көрүп турабыз. Туурабы, Азима? Сиздерге көрсөтүп жаткан имараттын баштапкы долбоору ушундай болгон көрүнүшү, Семетей мырза. Чокусунда тегерек формасындагы боштук жана ал жерде шаардын панорамасын көрүш үчүн атайын аянтча бар экенин көрүп атабыз. Ал эми курулуп жаткан кезде Кытай эли, Кытай десеңер Кытай эли жөнүндө суроо келип атат бул жактачы. Кытай эли долбоорду көрүп, тегерек форманы кылганыңар болбойт деп мындай наразылык билдиргендер болгон да, Семетей мырза. Андан соң архитекторлор долбоорду кайра башынан карап чыгып, тегерек форманы өзгөртүшкөн. Сиздерге суроо, тегерек форманы кандай формага өзгөрткөн муну? Эмне үчүн жана кытайлар жактырган эмес ушул көрүнүштү? Кетти минута. Бул жанагы немедеги Кытайда атат го, бул Кытайда Шанхайдагы эле бир зданиянын баш өзүндө инь-янь бар го, ошого оштоштурган эмеспи? Ак кара кылыптагы бир жагын жабылчу. Мисалы могул жерде мындай караганда мисалы айдын немеси да берилип калат экен. кайсы формага өзгөрткөн, кандай формага? Толук а? Ичин толтурган эмеспи деп атпайбы? Жарымын. Жарымын толтуруп ай формасына алып келбедиби? Жок. Айга каршы болуп атат. Жок, айга каршы болуп атат. Айга каршы болуп атат да. Ай, Жок, күн да, бул күн болуп атат. Жок. Наоборот, ошо Күндү наоборот ай кылып койбой. күнгө алып келет го дейм да мен. Күн анда тоголок бойдон калыш керек да анда. Жок, мына караганда ылдый жакта караганда. Телегөрүүчү муну дагы өзгөрткөн деген дагы сүрөтүн жөнөткөн мына. Ушул суроого кошкон. Мына баштапкы көрүнүшү мындай, кийинкиси мындай. Эми сиздерден сурап атат. Эмне үчүн мынтип өзгөрттү деп атат. Экинчиси вариант Япония деп атам да. Мына Япониянын желеги сыяктуу болуп калат. Мына жок. Япониянын карамагында болгон. Төрт бурчтукка алып келип коюп тур да, туурабы? Кытайда 4 бурчтук не бар, Так. Эмне үчүн жок, тоголоктон качып атат алар? Биз ошого жооп табышыбыз керек экен да. Тоголокто биринчи диний спрашивать. Экинчиси Япониянын эме Желеги болуп калат. Япониянын желегиндеги. Япониянын желеги болуп калды. Япониянын желегине окшоп калып атат, Туура. Ошого эле токтой берели, башка айла жок. Япониянын карамагында. Мисалы Бангладеште деле ошондой тоголок бар желегинде, мисалы, туурабы? Япония. Желекти эске алганмын да. Башка. Семетей мырза убакыт аяктады. Семетей. Урматтуу алып баруучу, мен өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Кытай эли эмне үчүн тоголок форманы кабыл алган эмес, анткени биз билебиз, Япониянын желегинде тоголок күн болуш керек, тоголок форма түшүрүлгөн да. Ошондуктан Япониянын имараты болуп калбасын дегендей, бир символ болуп калбасын дегендей таризде ошол тоголокту мондой төрт бурчтук формага өзгөртүшүптүр да. Жооп кабыл алынат. Демек, Япониянын символикасы пайда болуп калбасын деген ойдо. Ооба. Туура жооп. Кытай эли алгачкы баштапкы форманы жактырбаган себеби Япониянын желегиндеги тегерек форма бар болгондугу үчүн мындай көрүнүштү жоготкула. Биз окшоп калдык ошолорго деген. Эки өлкөнүн ортосунда тымызын атаандашы бар да, Семетей мырза. Экөө бири-бирин жакшы көрбөйт. Аябай бул өлкө бири-бирине ушундай атаандашат экен. 2-1 эсеп. 4-үнчү раундга старт беребиз. 4-үнчү раунд. Азима, сиз азыр бир аз кыжалат болгондой көрүндүңүз да, Япониянын символикасы. Сиздин мындай ички туюмуңузда жооп туура эмес болушу мүмкүн деп ойлодуңуз, кандай? Менде эки ошондой ой туура келди. Сизде кандай түпкүлүңүздө кандай ой бар эле? Тимурлан Элдияр уулу Өзгөр районунан силерге суроо берет. Мен мындай жарым ай болуп турса, үстүнө еще панорама дедиңиз го. Панорама болгон үчүн бир нерсе түшпөсүн атайын төрпүштүк кылып койгон окшойт деп ойлодум да. Үстүндөй эмерак кылып, узунураак кылып. Коопсуздук үчүн. Ооба. Түшүнүктүү. Элдияр уулу Тимурлан. Азыр ушул кече Тимурландын суроосу Бельгияда кезишүүнү аябай жакшы суроо деп айтышып атат. Урматтуу билермандар. Франциялык бир пастор, дин үгүттөөчүсү, пастор деп коебуз, ар кандай көңүл ачуучу оюндарды, керек болсо интеллектуалдыктагы оюндарды, квиз сыяктуу айтор ушундай бир оюндарды кругозорго байланыштуу жек көрүшкөн да.
диний көз карашынан улам. Анын насааттары париждиктерге ушунчалык күчтүү таасир эткендиктен адамдар мындай көңүл ачууларга байланыштуу нерселерден арылуу үчүн аларды отко ыргыткан учурлар да болуп тур, Алмаз мырза. Мисал үчүн карта, оюн сөөктөрү жыгачтан жасалабы, пластмассадан жасалабы, айтор кандай бир фигуралар болсо да оюнга байланыштуу. Мисал үчүн жанагы 6-5 же нарда сыяктуу же казино сыяктуу бир ушундай бир предметтер болсо, жана башка. Замандаштардын айтымында дейт, кээде отко 64-тү дагы ыргыткан учурлар болуп тур. 64-тү. 64 деп алар эмнени назарга туткан? Кетти минута. Урматтуу алып баруучу, биз мөөнөт номурда жооп бергенге даярбыз. Бул Жооп берели? эми көпчүлүгүндө эле жооп бар экен, бирок жоопту Гүлкайыр Пахридин кызы Гүлкайыр Пахридинова берсин. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Бул 64, бул шахмат. Анткени шахмат тактасында 64 клетка бар. 3-1 эсеп. Жооп туура. 3-1. Команда дагы бир көзүн алды. Командада 2 минута үнөм пайда болду, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул аябай жакшы шанс командага. 5-раунд. 5-раунд. Команданын изденүүсү, виртуалдык оюндарга, квиздерге катышып жүрүүсү мына ушундай учурларда логикалык жактан же маалыматтык жактан сөзсүз түрдө пайдасын тийгизет. Ошондуктан активдүү болуңуздар. Башка командалар дагы. Бехруз Бердалов Ташкенттен силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Мариям Мирзахани теги ирандык математик. Филдс медал менен сыйланган белгилүү ирандык математик. 2017 жылы Ирандын бир нече гезиттери Мариям Мирзаханинин өлүмүнө байланыштуу анын кесиптеги жетишкендиктери тууралуу макалаларды жарыялашкан газетага. Бирок ирандык гезиттерге жарыяланган бул макалада талаш тартыштар пайда болгон окурмандардын арасында Иранда. Сиздерге суроо: Мариям Мирзаханинин өлүмүнө байланыштуу материалдан кийин кандай талаш тартыш пайда болушу мүмкүн эле Иранда? Кетти минута. Математикалык жетишкендиктерин Макала. макала кылышкан экен, бирок математика. анын өлгөндөн кийин кандай талаш тартышы мүмкүн? Же кандайдыр бир макалада туура эмес маалымат кетип калган бал жөнүндө, анын жетишкендиги жөнүндө. Бир эки ача ой пикир пайда болуп калыптыр да, демек, Бул аянты боюнча эмеспи? Иранын аяты боюнча. математикалык жетишкендиги. Иранга тиешелүү тешкес болуп атышат. Иранга тиешелүү. Ирандын жашоочулары Не болсо ушу макалалар жарыялангандан кийин деп атат да. Аянтын өлчөп чыккан эмеспи өзү? Кайдагы бир окумуш. Бирок мына Филдске сыйлык алган, Филдске сыйлыкты ирандыктар албайт деген сыяктуу же ошондой карагыла. Мына Филдс дегенге караганда, мен жана Гүлкайрдын оюна кошулуп кеттим да. Филд деген сөз бул тала деген сөз да. Балким ошол аянтын өлчөгөн дегенге да алып кетип калабы дейм да. Жок, ар кайсы форматта берилет атпайбы? Ошол сыйлыктагы бул Филдс деген медал. Англисче. Бул жөнүндө маалыматтар, биографиясы. Кайсыга токтойбуз? жок, ошо азыркы экинчи эле бул. Кайсы? Илимий жаңылык жасалыштарын бул чет өлкөдө кылган, Америкада, Европада кылган. Эмес деп. Ооба. Кээ бирлери ирандык, кээ бирлери Ошо токтойбузбу? Илимин ушу Америка, Иран элиге Айтасыз. эмес го. Себеде мырза? Бул суроого Азима жооп берсин. Азима. Урматтуу алып баруучу, команданын ою боюнча Мариям Мирзахини өзүнүн жетишкендиктерин бул Иранда эмес, башка өлкөдө кылып, Филд сыйлыгын алып өлгөндөн кийин ирандыктар буну тааныбай, балким өз ара талаш тартыш кылышы мүмкүн. Бул ирандык же ирандык эмес деп. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Жакшы тааныбай калган. Ооба. Иран. Бүгүнкү күндө Иранда негизги эрежелер бар да, Алмаз мырза. Негизги эрежелер бар. Аялдарга байланыштуу катаал эрежелер дагы бар. Мариям Мирзахани бул тег ирандык, бирок өзү Европада кийин Америкада жашаган. Каза болгондо эле ошо Америка жакта каза болгон болуш керек бул. Белгилүү, албетте, Азима, маселе анын таанымалдуулугунда эмес, мындай. Таанышкан аны, жакшы эле таанышкан. Бирок талаш тартыш мына мунугу сүрөттөн келип чыккан газетага жарыяланган.
муногу сүрөттөн келип чыккан. Ушул сүрөттү гезит беттерине коюшкан. Иранда аялдардын жолукчан жүрүүсү милдеттүү болуп эсептелет. Коомдук жайларда, гезит журналдарда жылаңбаш жүрүшү таптакыр тыюу салынган да. Ушул эки сүрөтүн коюп коюшкан. Америкадагы сүрөтү менен диний көз караштагы бир сүрөтүн таап коюп коюшкан. Анан адамдар ай бул эмне жоолуксуз коюп койгонсуңар деген талаш тартыш пайда болгон айзыма. Маселе ушул жерден чыккан. Ушул жерде маселе Семетей мырза. 3-2 эсеп. 3-2. Суроо ээси Бехрус Бердалов телекөрчү тарапка дагы бир упай алып келди. 6-чы раунд. 6-чы раундга старт беребиз. Раунд. Командада үнөмдө 1 минута бар. Азырынча бонус ала албайт, ортодон жардам ала албайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Семетей Амиралиевдин командасы жогорку лигадагы титулун сакташ үчүн оюн өткөрүп жатат. Эгер команда жеңсе, жазгы сериялардын финалына жолдомо алат. Турсунбай Мухтаров Базар Коргон районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Куранда канча сүрө бар? 114. 114 сүрө бар. Алардын кээ бир аяттардын башталышында алиф, лам, мим деп башталган сүрөлөр бар. Ясин сыяктуу дагы тамгалардан башталат. Мындан сырткары то тамгасы менен дагы башталган сүрөлөр бар. Ким арабча билет? То тамгасын жазылгандар барбы? Жок, мен силерге экранга то тамгасын азыр коем. Караңыздар. Ушул то тамгасы менен башталган сүрөлөрдө Муса пайгамбардын окуялары баяндалат. Негизинен Муса пайгамбардын окуялары баяндалат экен. Эми силерге суроо. Эмне себептен то тамгасы менен башталган сүрөлөрдө Муса пайгамбар эскерилет? Же болбосо то тамгасында Курандын кандай мужизасы жашырылган? Силер тамганы карап, бул суроого жооп таап бериңиздер. Минута кетти. Торат деген китептен эле болсо керек. Дагы. Анан дагы сууну ортосунан бөлө алып туура келбейт. Суу эки бөлгөн. Анау суудагы кайык Тоону сыяктуу бөлгөндө көрүнбөй сууну атабыз бөлгөн, силерге? Сууну өлгөн. Суудагы кайык сыяктуу. Торат деген китеп. Торат Торат түшкөн. Мал бар. Бул биринчи факт. Дагы башка ойлонолу. Мурда ала албайбыз азыр. Бирок мужиза десе, Мужиза деген Китеп китепте эле мужиза болот да, Куранда мужиза дейт. терминди мен өзү жакшы түшүнбөдүм да. Бирок ошо Так, да. деле окшоп кетип атпайбы? Кемеге Мен ошо кемеге окшоштурдум эле да. Башында эле ой мага кеме келди да. Бирок неге кеме? А? Неге кеме? Жок. Сүрөт ошо кеме формасын берип аткандай да. Символунчу. Кеменин байланышы жок да Муса алейхисаламга. Дагы. суунун байланышы бар. Суунун. суунуку бар. Бирок Сууга мужиза болсо кеме. китепте эле туура келе берет. Ошо Дагы ойлонолу. Башка версияларды чыгарсаңар? Таягы деле бар болгон, Ооба. Таягы Дагы, жыланга дагы, айланган, ошол мужизасы бар. Бул таяк жөнүндө бул жерде менимче Туура болбойт да. Жок, мужиза дегенде Муса пайгамбар. Муса пайгамбар жөнүндө кандай окуялар билесиңер? Ошол сууну экиге бөлгөнүн билебиз, таягы жыланга айланып кеткенин Дагы. билебиз. фараон менен не Фараон. тигелей тирешкен ошол болгон да. Көз ачыктар менен тирешкенин билебиз. Дагы Мындай өзүнүн кылган эмеси ошол эме болгон да, китеп түшкөн, анан эмеси. Убакыт аяктады. Сууну эки бөлүп койгон. Семетей мырза, үнөм аласыздарбы, жооп бересиздерби? урматтуу алып баруучу, үнөм албайбыз. Бул суроого Пахридинова Гүлкайыр жооп берет. Гүлкайыр, сиз жакшылап карадыңызбы тамганы? Көрдүңүз тамганы? Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, тамганы жакшылап караганда бул жыланга окшоп көрүнүп атат. Балким Муса алейхисаламдын таягы жыланга айланган, ошол болушу мүмкүн. Бул сиздин жообуңуз. Ооба. Бирок команданын ою боюнча Мен жоопту кабыл алдым. Расмий түрдө сиздин жообуңузду мен кабыл алдым. Команда эмне деди? команда сууга байланыштырды бул сүрөт тамганы. Суу- Анан өзүмдүн дагы бир вариантым болду. Бул жерде Муса алейхисаламга Торат китеби түшүрүлгөн, ошол үчүн дагы то деген тамга менен башталышы мүмкүн деп ойлодум. Мен туура жоопду айтам. Куран мужизалары жашырылган болушу мүмкүн дедик. Экранга назар салабыз. Жана бул жыландын элесин бергендиктен, албетте Муса пайгамбар аса таягы жыланга айланган окуялар
бул сыйкырчылар менен талашып тартышкан учурда таягын таштаган жыланга айланып кеткен учур болгондуктан дагы мына ушул суроону телекөрүүчү жөнөтүптүр. Эсеп 4-2 Гүлкайыр Азамат. Алды ойнолантылат 7-чи раунд. Ал биздин Instagram баракчабызда эң алдыңкы көрүмдүүлүк бул Рыскүл Сатилованын командасы 153 миң болуш керек, жаңылбасам. Жана экинчи орунда Динара Сапарованын командасы ойнуп кетип баратат. Супер Блиц команда жогорку лигада болгондуктан бир оюнчу менен ойнойм. 10 секунд убакыт берейин. Ким калды Семет Эмирза? Урматтуу алып баруучу, биз оюнга келгенге чейин эле чечтик эле бул маселени. Гүлкайыр айым ойнойт. Гүлкайыр, даярсызбы? Буюрса даярмын. Эми команда ишенип берди. Бехрус Бердаловдун суроосу Блицке да калганбыз. Телекөрүүчүнүн суроолору аябай көп бизде. 1990-жылдары Барселона футбол клубунун башкаруучусу Йохан Кройф тамекини таштоого олуттуу аракет жасаган. Ташташым керек деп. Сизге суроо. Муну байкаган кайсы бир белгилүү бренд ушул убакыттын ичинде Йохан Кройфту өз продукциялары менен камсыз кылууга жетишкен. Тамекини таштаганыңыз келип атыптыр. Анда сизге муногу деп. Кайсы бренд, кайсы продукция жөнүндө сөз кетип жатат. 20 секундда кетти. Гүлкайыр, эмнен сунуштаган болушу мүмкүн бул Урматтуу компания? алып баруучу, бул Чупа Чупс компаниясы болушу мүмкүн. Кайсы компания? Чупа Чупс. Чупа Чупс компаниясы. Жооп тура. Испан бренди Чупа Чупс компаниясы Чупа Чупсту берген, ушунун ордуна барып тамекини унутасыз деп. Экинчи суроо Ош шаарынан Нурбай Чолпонбаев берет. Бирөөнүн үйүнө конок келсе, конокту тоскон адамдын 3 милдети, конок болуп келген адамдын дагы 3 милдети бар экен Гүлкайыр. Конок тоскон адамдын милдети алгач. Биринчи конокко адал ырыскы бериш керек. Экинчиси үйүндө болгон нерсесин коюш керек. Жана үчүнчүсү, эгер ал намаз окуса, намаз убактыларында эскертип туруш керек экен. Намаз убактысы кирди окуйсузбу деп. Эми конок болуп келген адамдын милдети кайсыл жерге отургуса ошол жерге ыраазы болуп отуруш керек. Алдына кандай тамак койсо ошого ыраазы болуп жеш керек. Сиз үчүнчү милдетин таап бериңиз. 20 секундда кетти. Гүлкайыр. Урматтуу алып баруучу, балким ал жерде көбүрөөк калууга кажет жок болсо, эртерээк кетиш керек. Иши жок болсо, эртерээк кетиш керек. Эртерээк кетиш керек. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Жогорудагы жагдайларга карай турган болсок, коноктун 3-чү милдети конок тоскон адамга дуба кылып, ыраазы болуп чыгып кетиш керек. Дуба кылыш керек. Гүлкайыр. Эртерээк кетиш керек эмес, дуба кылыш керек. Рахмат сизге деп. Ай. Тапса керек дедим эле. Макул, Блиц раунд токтоп калды. Экинчи суроодо биринчи суроону тапты. Үчүнчү суроо дагы ойнотулбай калды. Команда бирок бир упай телекөрүүчү тарапка алдырып койду ал ушул жерде. Сегизинчи раунд. Талабек Касымов Араван районунан
суроо берет Талайбек Касымов. Урматтуу билермандар, 19-кылымда назар салабыз, АКШта жана Европада көп кабаттуу үйлөрдү курганда үйдүн ичиндеги тепкичтерди лестница атайын бир кызыктай ыкма менен жасашкан. Атайын тепкичтин баскычтарынын бирин, көбүнчө ортосундагы тепкичти, бир баскычты, калгандарына караганда бир нече миллиметрге же сантиметрге бийигирээк же жапызыраак кылып жасашкан экен Алмаз. Атайын. Бул курулуштагы ката эмес, атайын жасалган долбоор болгон. Сиздерге суроо. Бул бир эле баскычтын тепкичтеги ортосундагы бир баскыч дейлик, башкалардан айырмалап жасашканын себеби эмнеде? Кетти минута. Мисалы чыгып кетип атканда баягы чарчап калуусун мисалы алышы мүмкүн да, себеби бирдей болуп калса немесе албайт. Ал эми ылдыйга түшкөндө бир эле неме экен. Адамдын несин сакташ үчүнбү? Равновесие сакташ үчүн. Жапызыраак же бийигирээк деп атат. Мен ошонусун түшүнбөдүм да. Мындай Жапыз бийик дегенде деп мындай айтпайбы? бийик, а жапыз дегенде мындай бийик. экөө бирдей, ортосундагы көп Мындай сүрөткө тарып көрсөңөр, сүрөт Жок, лестницаны. көп кабаттуу Андай үй болгондо болгондо мына Ноосу кичинерээк болуп калганда. жок этаждардын баягы биринчи экинчи этаждын кабаты туш келген жерлерчи Дагы, ошол дагы. жерге туш алып өткөн. 19-кылым болуп атат. Эски заман. лифт жок. Лифт жок. Лифт жок. Кандай Ошо болот? эс алып алганга же көтөрүп аткан колуна алып бараткан ушундай коюп эс алып турганга Же жер титирөөдө кандайдыр бир пайдасы барбы? Жок. Бул Ушундай ойлойм. лестницаны кармап атат да, мыначы өзгөчө болгондо. Ана мен чызып да көрдүм азыр. Эс алууга Мисалы байланыштуу. белги катары неме кылган эмес, Чарчоого мисалы эс алуу экөөнүн ортосунан байланышы мисалы жок. түнү же неме болуп калса, Түнү Жок. Түнү чатышып Чатышканга дейсизби? жыгылып калбаш үчүн эмеспи? Наоборот анда адаштырат да. Адаштырганда. Жок, Эмне үчүн мисалы ортого коюп? ортосуна келгенин сезген эмеспи, мисалы Конструкцияга эле байланыштырат. биринчи этаждан экинчи кабатка же экинчиден үчкө чыкканда ошо ортоңку немеге жетет. ортого келген эс алып Эмне үчүн орто? Башындагы же Жок, мына Ким жооп берет? урматтуу алып баруучу Алмаз Казизбеков жооп берсинчи. Алмаз мырза. урматтуу алып баруучу, биз аябай эме көп варианттар болду. Негизи дегенде ошол жаңы көп кабаттуу үйлөр ошо 19-кылымда башталган болсо, ошол лестницаларды дагы эме конструкциясыны үй менен бирге мындай бекем кармалышы керек да. Ошон үчүн допустим айталы биринчи экинчи этаждагы мына бүткөн ыстык тийбизби? Биринчи этаждын потологу менен барабар эле лестницанын жанагы биз айткан кыска эмеси тепкичи ушуга барабар болуп чыгат дагы. Үй менен чогуу лестницалар байланып турат да. Бул ошо конструкциянын бекемдигине жасалган деп ойлойбуз. Башка Айталык 5 кабаттуу үй дейлик. 5 кабаттуу. 5 кабаттын баарына тең коюлган деп атасызбы? Баарына тең, бардык этаждарда ошол. Барына эмес, же бирөөсүнө эле койгонбу? Жооп кабыл алынат. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. 10 баскыч болсо, ар бир кабатта мисалы 10 баскычтын ортоңку бир баскычы деп атат да, бул 4-чү же 5-чи мисалы. Эмне үчүн мындай жасалган? 19-кылым коопсуздук чаралары анчалык өнүккөн эмес, видео камералар жок. Мисалы үчүн Семетей мырза. Бул чалынып кетиш үчүн атайын жана үн чыгарыш үчүн жасашкан. Кимдер чалынып кетиш керек? Маселе ушул жерде Семетей мырза. Ошон үчүн мына өзүңүзгө келдиңиз. Сиз үйдө ар дайым чыгып түшүп, сиз билесиз кайсы баскыч кандай экенин. Бирок ууру билбейт Семетей. Ууру чыгып баратып жыгылат, жыгылгандан кийин бир үн чыгат, азима и деген же тарак турук деген бир үн чыгат. Жана албетте үй ээлери мындай үндөн чыгып ууруларды кууп жиберген. Уурулардан коргонуу үчүн атайын ушундай жасашкан экен Семетей мырза. Конструкция жакты мага. Жакшыраак экен бирок. Эсеп өзгөрдү. Семетей мырза. Талай Касымов телекөрүүчүгө дагы бир упай алып келди. Ошон менен 4-4. Бүгүн команда жооптуулук атастыгын сакташ керек. 9-раунд. 9-раунд. Бул да болсо Семетей мырза коопсуздук чарасы да. Бул да болсо коопсуздук чарасы.
кээде биз ошо кадимки күндө чыгып жүргөн тепкичтен деле чалынып чыгылабыз. Айпери Жаныбекова Кара Балта шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроо. Баарыбызга белгилүү Walt Disney студиясынын мультфильмдеринде башкы каарманга тиешелүү болгон бир нече окшош формулалар колдонулат. Мен де телекөрүүчү башкы 6 формуланын 5-өсүн сиздерге айтып берем дейт. Биринчисин калтырып, экинчисин айтам дейт. Каармандар идеалист болот экен, эме жамандыкты жакшылык жеңет деген ишеним болот экен аларда. Үчүнчү формула адептүү, татынакай болот экен. Төртүнчү формула жаны бар шериги, бир досу болот экен сөзсүз. Walt Disney мультфильмдерин көз алдыңыздарга элестетсеңер болот. Бешинчи жомоктуу каармандар, ханыша мисалы, тандалган адамдар, миссия аткаруучулар болот экен. Алтынчы албетте happy end менен бүтөт. Бул кыялдар орундалат же жакшылык менен аяктайт экен мультиктер. Эми сиздерге биринчи формулада башкы каармандарга тиешелүү болгон эң башкы бир өзгөчө формуласын таап бериңиздер дейт. Мисал үчүн айтып атат. Аладдин, Золушка, Спящая красавица, Ариэль, Тарзан, Бемби, Король Лев сыяктуу мультиктерди мисал катары эме болуп тур. Эми силерге суроо. Биринчи формула башкы каарман тиешелүү. Эмне болушу мүмкүн? Кетти. Бул биринчи вариант. Ошол Анан баягы Дисней рассага директору карабайбы, ошондой рассага жок, түскө карабайт. эч кандай кылбайт. Мисалы кара түстө немелерди кошпойт а? Же кошот? Жок. Ата-энеси жок эле. Ата-энеси жок эле. Дагы, хорошо, бул биринчи вариант. Экинчи дагы башка. Маалымат. Дагы. Мунан Жалгыз болот экен да демек, же үй бүлөсү жок болот экен. жок, себеби ошол Бирок бир жаныбар шериги да болуш керек экен. Бирок мен мындай ойлодум эле да. Жакшылык менен бүтүп атпайбы? Же бир жамандык менен башталбайбы? Жок. Жамандык менен башталып анан Ошол деле бирок ата-энеси жок болгону болушу мүмкүн. жок, бардык эле эмес, ошол Жамандыкка кирет ошол деле. ата-энеси жок. Ата-энеси жок жок. Каармандар бардык. Мисалы Золушка. карагыла, Золушка, Аладдин деди, Алардын деле Спящая атасы жок. красавица деп атат. Ата-энеси жок. Лев, Король Лев. Король Левде деле Король Левде. Ата-энеси бар. Ата Кийин Король атасы Левде өлүп бар. калган. Король Атасы Левде өлүп атасы өлүп калды да, өлүп калды. Апасы. Кыйынчылыктары бар. Апасы бар, Сарабина ошол бар. дагы. Ата-энеси жок. Ата-энеси жок. Бирок Золушкада деле атасы бар, апасы жок. Семетей мырза. Жетимчилик. Семетей мырза. Анда Гүлкайыр жооп берет, урматтуу апа. Кайрадан Гүлкайыр Бакирдинова. Урматтуу алып баруучу, бул жерде бардыгыбыз билебиз, бул мультфильмдерде башкы каармандардын ата-энеси же апасы жок, жетим, көбүнчө жетимдер болот. Биринчи өзгөчөлүгү ушул деп Биринчи эсептейт. өзгөчөлүгү ооба ошол. Туура жооп. Walt Disney мультиктериндеги башкы каармандарга тиешелүү негизги өзгөчөлүктөрдүн эң биринчиси бул албетте алардын же атасы, же апасы жок болуп калат экен, же экөө тең болбой калат экен. Өзү турмуштун сыноосу менен бышып жетилип айтор ушундай бир жеңиштерге жетет экен. 5-4 эсеп. 10-чу раундга старт беребиз. 10-чу раунд. 6-4 болуп кетеби? Же 5-5 болобу? 10-чу раунд. Эми команда аябай кылдат ойнош керек. Ортодон эч кандай жардам ала албайт. Бонуста колдоно албайт. Өзүнүн гана эрудициясына таяныш керек. Самарбек Жусубалиев Ош шаарына силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, баарыбызга белгилүү сүрөтчү Леонардо да Винчи сүрөтчүлүк менен гана чектелбестен бул скульптура, анатом, физик, музыкант, айтор көп кырдуу талант болгон десек болот. Бир топ эмгектери бар, башка тармактарда дагы. Анын бул эмгектерин калтырууда бизге маалым болгон дагы бир өзгөчөлүгү бар. Семетей мырза. Бул өзгөчөлүгү өзүнөн кийинки муунга калтырган эмгектери табышмак болуусу үчүн бир иш аракетти жасаган да Винчи. Анын бул эмгегине замандаштары таң калчу, бул кандай, бул эмне кылганың депчи. Ал иш аракетин аныктоодо учурдагы инсандарга дагы бир топ ооручулук болду. Бүгүнкү күндө дагы 21-кылымда буга чейинки жылдарда
бир топ оорчулук жаратты ушул эмгегин мындай аныктоодо. Эми сиздерге суроо. Леонардо да Винчи кандай белгилүү өзгөчөлүк жасаган? Бул белгилүү экен Леонардога тиешелүү. Сиздерге суроо. Леонардо да Винчи кандай өзгөчөлүк жасаган? Бул белгилүү өзгөчөлүк экен да Винчиге тиешелүү. Кетти Эми минута. кайчын ойлоп тапканго, колдун кандай кылган эмеспи? Жок, кол тамгасын Сүрөттөрүнө кол тамганы калтырбаган эмеспи? Мен дагы ушул Жок, подписти калтырган. подпис коюма келди сразу. Мен ойлоп атам калтырбаган Дагы. үчүн балким картиналар Жок, азыр мындай Замандаштары- кайсы экени Ооба. белгисиз болгон деп. Замандаштары эмне үчүн таң калып атат? Анан бирок мага азыр азыр дагы аныкташ кыйын экен да. мисалы Картиналарга кол Картинадан койгон. деле Өтө чечет. сложный Моно Лизанын эмесинде баягы Бир рамкасынын түсүн айта албайсыңбы? Ошондой Код бир койгон бир эмеспи? белгилүү бир нерсени айта албай каласыңбы? Ошол түс менен код- айырмаланган эмеспи? Код койгон эмеспи? Айта албай турган түстү. Дагы кол тамгасын биринчи вариант деп туралы, дагы башка. Жазуу бир кандай Иш жазуу аракет калтырган деп, эмес, иш аракет. иш аракет деп атат. Же бир кандайдыр бир нерсени бир мисалы сүрөт тарса алдын бир чекесин сындырып койгон. сындырып айырып койгон. Айырып койгонго. дагы бир өзгөчөлүк. Айырып жараткан Же кыркып койгонго дегендей. Значит, ол кыйынчылык жараткан көп, ошол нерсени билгенге адамдар кыйынчылык жараткан. Значит, бул баягы сүрөттөр эмнени оригинал нерсин Билиш үчүн. билиш үчүн дагы ошо Подлинность болуш үчүн. Семетей мырза, убакыт аяктады. Урматтуу Алпарович Алмаз Казибаев жооп берет дагы. Алмаз Казибаев. Дагы аракет кылсынчы Казибеков. Урматтуу Алпарович, ошо капитан мага мындай талаштуу суроо эме жооптор келгенде эле берип коюп атат. Азыркы жоопто дагы Леонардо да Винчи ал өзгөчө адам болгон. Ал гений, ушу эл жасабаган нерселер жасап жүргөндө биз оюнча ошол өзүнүн жасаган картиналарында дагы какой-то бир чекесин бузуп бир нерсе кылып койгондо биз ошолордун бири бул ал өзгөчө кол тамга калтырып кеткен деп ойлойбуз да. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Да Винчинин мындай иш аракети балким башкаларга өзүнүн өзгөчөлүгүн көрсөткүсү келгенби? Бирок кийин аныкташты Семетей. Кыйналып аныкташты да. Азыр деле мисалы үчүн сизге ошол Да Винчинин ошол аракетин берсем, Алмаз мырза, бир аз кыйналасыз. Бул жерде ал өзүнүн жараткан эмгектеринин жыйындысын, теориясын дейлик, арифметикалык жактан оңдон солго жазып калтырган. Бул зеркальное чтение деп коет, Көзгөгө караганда оң чыгат, а мындай караганда тетир чыгат. Тамгалардын ордун оңдон солго өзгөртүп жазып калтырган. Мынакей көрдүңүзбү? Что кажется глупцу запутанным, обманным дейт. А бул жакта түйүндө. То полный эмне дейт? Айтор ушундай жазып, ушундай методдо Да Винчи калтырып кеткен экен. Бүгүнкү күндө күзгүдөн бул оң көрүнөт да. 5-5 эсеп. 5-5. Теңдешүү. Чечүүчү раунд. Кимдин суроосу калды? Орозгүл Нурланбекова Баткен шаарынан сизге каршы суроо берет. Жазыңыздар. Түштүк Корея 106,97. Түштүк Корея деп туруп тире кылсаңар деле болот, кылбасаңар деле болот. Айтор Түштүк Корея тиешелүү санда 106,197. Кытай 106,148. Япония 106,130. Иран 104,180. Австралия 104,45. Россия 103,78. Сингапур 103,56. Жаңы Зеландия 102,35. Вьетнам 102,126. Билермандар, бул өлкөлөрдөгү эмнени назарга тутуп, бул көрсөткүчтөрдү мен сиздерге суроо катары бердим деп атат теле көрүүчү. Кандай эмненин көрсөткүчү бул өлкөдөгү? Караңыздар, 100дөн ашып кеткен да. Ойлонуңуздар, минута кетти. Жалаң Эмненин көрсөткүчү? Мен код Көп деген жыл нерсе- жашаган. Жок, Жок. Бул жанагы жашоо узактыгы эмеспи? жок. Анда Кытай биринчи орунда Неме туруш керек келип атат, эмеспи? мисалы борбор шаарлар баягы картадан, глобустан караганда мындай координаттары ушу точкаларга туура келген эмеспи? Дагы. Япония 103. Айырма деле жок экен да, 102, 103, 106 менен эле токтойт. Ушу бир нерсе ушундай Мына рейтингде карагыла.
106 окшош да бар. Жок, рейтинг эмес. 100 Вьетнамда 102 болуп атса, Кореяда 106 болуп кетип атат. 104. Дагы. Япония Ылдыйракта 102 болуп кетип. Вьетнам. Орторокто 103 болуп атат. Вьетнам 102. элдери өтө маданияттуу. Жок. Дагы. билимдүү эмеспи? Жо, мына проценттери менен Акылдуу, айтканы, акылдуу. Акылдуу. процент менен да айтып атат да, могу 100дөн бир Акылдуу. нерсе депчи. Акылдуу же мисалы рейтинг кетет да. IQ эмес. Рейтинг Адамдардын кетет. IQ-сунун рейтинги. Мисалы Кыргызстан анда Япония эң алдыңкы еще Рейтинг деп атаса. умный. Корея Корея биринчи орунда турат деген мааниде. Жок, Япония деди окшойт. муну Түштүк Корея. Корея мисалы Семетей мырза, армиядагы неме убакыт эмес, татаал эмес. аяктады. ачык таккандар эмес. Семетей, Окуган Семетей. Урматтуу Ким алып жооп баруучу Азима жооп берет. Азима, чечүүчү раунд. Жооп бересиз. Эмнени көрсөткүчү? урматтуу алып баруучу, команданын ою боюнча бул IQ-су эң жогорку адамдардын өлкөсүнүн көрсөткүчү болушу мүмкүн. Албетте IQ көрсөткүчү. 6-5 эсебинде Семетей Амировдун командасы жогорку лигада статусун сактап калды жана финалдык оюнга жолдомо алды. Азаматсыңар, Азима. Эмне үчүн Азимага бердиңиз, Семетей мырза? Азимадан биринчи болуп чыкты. IQ вариант Азимадан чыктыбы? Жактан эмеспи деди анан IQ. IQ бул сизге да тиешелүү, Азима. Командага да тиешелүү нерсе бар. Бул интеллектуалдык жактан, логикалык жактан ой жүгүртүүсү, мышлениясы эң күчтүү адамдар жашаган өлкө деп эсептелет да. Кыргызстандагы бул тизмеде бар, бирок ылдыйракта Кыргызстан, ылдыйракта, бир топ ылдыйракта. Биз Кудайым буйрса ушул 10-дуктун ичине киришибиз керек. Сиздер аркылуу, ушундай сиздерди билимдүү жаштар менен, кругозору кенен жаштар менен биз IQ-нун 10-дугуна кирип калышыбыз керек. Оюн жыйынтыкталды. Аябай талаш тартыш өтө кооптуу болду. Мухаммед Арыне аябай 5-5 бул кыйын болду чындыгында. Динара Сапарова турат. Сүйлөй аласызбы Динара же кандай? Саламатсызбы урматтуу алып баруучу. Бүгүнкү ушул команданын оюну өтө жакшы болду. Биринчи раундда эле мөөнөтүнөн мурда таап ошол Мухаммед командага жеңиштин упайын ачып берди. Анан бүгүнкү оюнда эң жакшы оюн көрсөткөн баарыбыз күбө болдук. Гүлкайыр кызыбыз болду. Команданы ийгилиги менен куттуктайбыз. Рахмат. Семетей мырза, эки ооз сөз жана кайсы суроо сизге жакты бүгүнкү оюнда? Урматтуу алып баруучу, бүгүн жеңишке жетишкенибизге абдан кубанычтабыз. Жеңиштин даамы кандай экен? Абдан сонун. Сайкал Акырында- Каныбеков брендовый сөз да бул. Кыйынчылык Жеңиштин даамы башкача деген. кыйынчылык менен абалы оор учурда таап кеткенибиз болду. Дагы да бул 5-6 көрсөткүчү урматтуу алып баруучу бизге дагы да изденип, дагы да көбүрөөк окуп, ошол билимибизди өстүрүшүбүз керектигинен кабар берет деп ойлойм. Дагы да мындан ары каттуураак даярданышыбыз керек экен. Урматтуу алып баруучу, анан мен ушул жеңишке салым кошкон ар бир команда мүчөсүнө ыраазычылык билдирем. Кайсы суроо жакты? Бүгүнкү оюнда негизи баардык эле суроолор мыкты деңгээлде. Азыр эми балдар IQ жөнүндө суроо болду. Муса пайгамбардын мужизасы, дуэль, көк чай жөнүндө суроо болду. Мариям Мирзахани, баштапкы долбоор Кытайдагы. Айтор баардык эле суроолор ойнотулуптур. Талабек Касым AQShtагы жана лестница тепкичтер жөнүндөгү, мультиктер жөнүндө суроолор. Кайсы бири? Урматтуу алып баруучу, бизден пикир 3 суроо мыкты болуп атат. Эми азыр команда мүчөлөрү айтып аткандыктан. Алмаз мырза Леонардо да Винчинин суроосу мыкты деп атат. Азима IQ жөнүндөгү суроону. Ал эми бүгүнкү оюнда мыкты билерман болгон биз Гүлкайырдын пикирин сыйлайбыз жана ага кошулабыз. Бүгүнкү оюнда Муса пайгамбар жөнүндөгү суроо мыкты. Муса пайгамбар жөнүндө суроо. Турсунбай Мухтаров Базар Коргон районунан бүгүнкү оюнда эң мыкты суроо эси болду. Куттуктайбыз телекөрүүчүнү. Жана мыкты суроо күтүп кала бермекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин экинчи туруш менен соңуна чыгат. Албетте оюн акырын биз Барболдун шириктери менен жыйынтыктайбыз. Жана бүгүн бул жерде Динара Сапарова, Рылстын каармандары
Reels видеосу аябай актив болгон үчүн биз эрежебизге ылайык мына 50.000 кдан ашса бир торт белек кылабыз деп ушундай салтты кабыл алдык. Ошону дагы азыр тапшырып коебуз. Бул жака жигиттер чыгыңыздар. Кабыл алып коюңуздар. Жана Динара Сапаровага атайын буйрутма кылып 50к деген торт тапшырып коебуз. Динара кабыл алып коюңуз. Мындан кийин дагы Reels видеолордо активдүү болот деген ойдобуз. Ооз ачарга жеп коесуздар кудай кааласа. Ал эми команданы дагы бир жеңиш менен куттуктайбыз. Кийинки оюн бул жерде албетте биз Сайкал Каныбекованын командасын оюнда күтүп алабыз. Сайкал айрыкча аябай даярданыш керек. Булар Премьер Лигага чыккан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда биз оюнду жыйынтыктадык. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассалому алейкум. Телекөрүүчүлөр, силерге да чоң рахмат баарыңыздарга. Аман болуңуздар. Орозоңуздар кабыл болсун. Жакшылыктарда көрүшөлү.